Казакстанда байыркы көрүстөн табылды. Атамекендик жана эл аралык изилдөөчүлөр тобу өлкөнүн чыгышындагы Göken шаарчасында жүргүзгөн казуу иштеринин жүрүшүндө бир көрүстөндөн 2 адамдын сөөгүн табышкан. ДНК аркылуу алар өспүрүм менен чоң киши экенин, көрүстөн биздин заманга чейинки 6000 жылдыктын ортосуна таандык болгонун көрсөткөн. Археологдордун божомолунда бул республика аймагында табылгандардын эң байыркысы болушу мүмкүн. Ошондуктан мындай жаңылык казак археологиясы үчүн өтө маанилүү. Таш доору адамзат тарыхындагы эң байыркы жана узак мезгил. Казакстанда археологиялык эстеликтер өтө көп, бирок ал кездеги адам калдыктарынын табылганы тууралуу маалыматтар жок. Бизге аларды Göken конушунан табуу буйрду. Бул ачылыштын аркасында биз аталган аймакта мындан 7000 жыл мурда жашаган адамдардын жашоосу тууралуу маалымат алдык. Göken тауда табылган неолит дәүрүнүн Göken тауда табылган неолит дооруна таандык адамдын сөөгү Казакстандын археологиясы, жалпы Казакстандын илимий жана тарыхы үчүн 2 жаңы ачылыш алып келди. Биринчиден, бул табылганын баалуулугу таш доорундагы адамдардын көмүлгөн жерлери мурда табылбаганында. Радиокарбондук маалыматтарга ылайык бул сөөктөр мурда табылгандардан жашы жагынан улуу болуп чыкты. Экинчиден, жаңыланган изилдөө методологиясынын аркасында сөөктөрдүн болжолдуу жашын аныктоого мүмкүн болду. Бул бизде зерттөө методикасын өзгертти.